Мени колдоп жазган, мындай ушу колдоо ушундай пропагандалар жүргүзүп жаткан ушу эл журт бүт баары кылып аткандарына терең таазимимди билдирип, рахмат деп айтат элем да. Соңку күндөрү Элмир Сыдымановдун айланасындагы талкуу кайрадан күч алды. Буга анын соту болуп, мамлекеттик айыптоочу 6 жылга эркинен ажыратуу өтүнүчүн келтиргени себеп болду. Бул боюнча коомчулукта эки ача пикир жаралууда. Айрымдарынын боору ачыса, кээси бул окуя сабак болуп, экинчи мындай катаны кайталабай калат деген пикирлерин билдирүүдө. Оозуң менен сүйлөгөндө башың менен жооп бересиң, Сыдыман. Туура кылат, камап салышсын. Кичине адам болуп чыгасың. Эми болоор иш болду. Ар кимибиз сындаганыбыз менен тилинен жаңылган турбайт дегендей өзүн өзү кылып алды. Бир чети андай дегенибиз менен тагдырына балта чабылып жатпайбы? Эми отуруп чыкса эле баябыз канабы? Бул жигитке бир шанс бериш керек. Адамгерчиликти унутпайлы, кыргыз элим. До конца күрөшөм да, мындайчы аягына чейин чыгып дегеним, бул эми кандай десем, мындай колду монтолду эми өлдү, күйдү эмес да, мен буну мойнума албайм. 313 берене бул мага тиешеси жок. Менин өз жеке оюм да. Меники мындай майда кылмышка кирет, ал жерден сөгүнүп туура эмес сөз айтканымды мойнума алам, бирок эл журтту бөлөйүн дегенде ойда пикир жок болчу, өзүм энем ошол жактан болупчучу тим. Бирок Элмир Сыдыман өзү ага карата коюлуп жаткан расалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козуткан деген айыптоолорго кошулбайт. Ал өзүн жөн гана бейбаштык кылдым деп эсептейт. Лингвистикалык жактан болбосо дагы юридикалык күчтүү адамдар өзүнүн экспертизаларын жүргүзүп, анан кийин 313 беренеге менин сөздөрүм кирбейт. Бул майда кылмыш катары ыплас сөздөр менен башкалар менен ушинтип сөгүшүп, жеке мен адам менен сөгүшүп ушундай болгон да. Анан мен общий мындай бир регионго неметип айткан эмес болчумун да, баардыгына жалпылапчы. Ошонун баардыгын көрүшүп атышат, бирок наркы жакта эми сутта кандай жүрөт экенин билбейт экенмин. Анан кийин мен эми юридикалык өзүмдүн оценкамды бере албайм. Мен ал жерде маалыматым жок, билимим жок. Ишенич менен эле тиленип эле отурабыз, ушуну баары жакшы болсо экен деп. Сыдымандын адвокаты Али Магеев 2-июнда өткөн соттук отурумда лингвистикалык экспертиза жүргүзүү боюнча өтүнүч келтирген. Бирок сот ал өтүнүчтү четке каккан. Сыдымановду хейтерлер жана блогерлер козуткан болчу. Алар анын апасын, карындашын, өзүн сөгүп козуткандыктан ал ошолордун дарегине кайрылып сүйлөгөн. Сыдыманов аймак аралык кастыкка чакырган эмес. Эске салсак, айыпталып жаткан блогер Инстаграмда Сыдыман деген ат менен белгилүү. Ал буга чейин өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде өлкөнүн айрым аймактарынын жашоочулары колдонгон сөздөрдү одоно сындаган. Бул коомчулукта кызуу талкууланып, көпчүлүгү айткан сөзү үчүн жооп берсин деген пикирде болгон. Кийинчерээк Сыдыман жаңылганын мойнуна алып кечирим сураган. Бул окуя бир гана Сыдыманга эмес, жалпы эле жарандарга сабак болушу керек дегендер да жок эмес. Ар бир эле интернет колдонуучу эки элдин ортосуна от чагып, араздашууга алып келген билдирүү жазаардан мурда жакшылап ойлонуусу керек. Жума күнү 5-июнда Сыдымандын иши боюнча соттук процесс уланып, жарыш сөз болоору күтүлүүдө. Андан соң соттун чечими угузулат. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал.